башчысы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун төрагасы Сатыев Медербек Асанбекович, сиздерге кайрылуу. Мен Мамбетова Эркингүл Турсуновна Ысык Көл областынын Ысык Көл районунун Бостери айылынын Ама Мамытов көчөсүнүн номер 104-үйүндө 30 жылдан бери жашап келемин. Жолдошум Мамбетов Медет 2004-жылы каза болгон. 2013 жылдан баштап менин кайын-сиңдилерим биз жашап жаткан үйдү талашып келишет 12 жылдан бери. Алар Мамбетова Бермет Талыповна, Мамбетова Айнагүл Талыповна, Мамбетова Венера Талыповна, Мамбетова Айнагүл Талыповна жана Семеева Жыпаркүл Талыповна. Мына ушулар үй талашып келишет. Мамбетова Берметтин ушул үйдөн чыгып кеткенине 50 жыл болду. Азыр 72 жашта. Үй талашып жүрөт. Эми мен айтайын дегеним 2013 жылы Ысык Көл райондук сотунун төрагасы Сыдыков Акылбек Ишембекович негизсиз берилген токтомдун негизинде ошол кишинин түздөн-түз жардамынын аркасында булар үйдү ошол токтомдун негизинде жаздырып алышкан. Ал токтомду 2003 жылы менин кайненем 1991 жылы каза болот. 2003 жылы 12 жылдан кийин ошол токтомду булар кандайдыр бир жол менен чыгартып алышат. Бостери айыл өкмөтүнүн башчысын ошол убакта. Ошол токтом адам өлгөндөн кийин 12 жылдан кийин берилген токтом бул туурабы же туура эмеспи? Мен ошентип прокуратурага арыз жазгам. Прокуратура болсо тергөөчүгө тапшырып, тергөөчү текшерип, баарын аныктыгына жетип, айыл өкмөт башчысын ошол кездеги чакырып, анан аныктама чыгарып берген. Мени жабырлануучу кылып, Мамбетова Эркингүл жабырлануучу деп, анан ушул экил аныктама жазып колубузга карматкан. Ошол аныктаманы алып алып биз сотко барып берсек, сот ал аныктаманы эч кандай мындай реакция да кылган жок. Ошол бойдон каралган жок дагы. Ошол менен мен азыр ошол үйдөн чыгып калуу коркунучунда турамын. Ошондуктан урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич жана Сатыев Медербек Асанбекович, сиздерден көптөн көп суранам. Сиздерден жардам сураймын. Ушул туура эмес токтомду бир сыйра карап, чын төгүнө жетип, акыйкаттык менен чечип берет деген ишенимдемин. Айланайын, мен ушул жерде кошуна болуп, 50 жылдан бери кошунабыз. Ошол эркиндин кайненеси менен чогуу иштеп, чогуу турчумун. Анан кайсы бир күндөрдө эле ушул кородон мен суу көтөрүп кетчүмүн. Суу анда аябай каат койчу. Келсек бул үйлөрдүн эшик терезелери жок, аңырайып калган. Анан биз ойлочубуз, капырай ушул жерге бирөөнү көчүрүп келсе болбойбу дечүбүз. Ошонткөндө бир кызы намыстандыбы Эркин менен Медет сонун жерде иштеп, жакшынакай балдарын чоңойтуп, чочойтуп, мугалимдигин аткарып директор болуп иштечү Медет. Ошентип көчүрүп келишкен, үйдүн бир эле кара башы калган. Агырөттө эчтеке жок, куурап алманын баары куураган. Анан Медет менен Эркин келип көчүп келип, балдарым айда эле жумушуна барышып, келип үйлөрдүн баарын оңдоду. Биз жаман кубандык. Медет агырөттүн баарын оңдоду. Кайсы күнү оңдоп баары жок үмүттенгенден кийин ушул Бермет деген кыз айгак болуп чыкты. Үйдү алам, үйдү сатам деп. Билбейм, кыздардын барган жери жакшы экен. Эмне үчүн төркүнөн үй талашат? Ошо бөбөктөрүн көрүп деле эмнеге кайра бөбөктөрүнө колдон келсе жардам бербейби? Бул кыздын мен уяты жок экен деп ойлойм. Айланайын өкмөт, ушул аракет кылгыла. Ошол Эркинге кайтарып берсеңер, биз ошол суранаарыбыз ушул. Ошол үйдүн башын бошотуп бергиле. Мен Абаканова Зайнира, Медет кайным менен кошуна турабыз, маңдай тескей жашайбыз. Мен Бостериге келин болуп келгеним 50 жыл болду. 50 жылдан бери бул семьяны жакшы билебиз. Ошондуктан ошо кайын-сиңдилерибиз туура эмес токтом чыгарып алып, ошо токтомго ылайыктап үй талашып келатышат. Колдон келсе ушу акыйкатты кылып чечип бериңиздерди суранабыз.